لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis. Jananın düşündürmesi. 42. hadis. Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayet kıladi. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kudusi hadiste aytdı. Allah Taala aytdı: Ey adam balası, egerde sen maga duba kılsan, jana күнөөлөрүңдүн keçirilүүsүн umut kılsan, anda men senin kılgan күнөөлөрүңдү keçiremin. Күнөөлөрүңдүн кандай экенин көңүл да бурмаймын. Ey adam balası, egerde senin күнөөлөрүң көбөйүп асманга жетип, бирок менден кечирим сурасаң, анда мен seni keçiremin. Ey adam balası, egerde sen maga жер бетиндей толоо күнөөлөр менен келип, бирок мага эч нерсени шерк кылбаган болсоң, мен сага жер бети толоо keçirim менен келемин. Tirmizi rivayeti. Hadisin düşünürmesi. Adam balası жер бетиндей толоо күнөө кылып келсе, Аллах Таалага жер бети толоо keçirim менен келет. Аллах Тааланын бул keçirimi адам баласына берилген эң чоң niamаттардын бири. Негизи Аллах Таала адилеттүүлүгү менен ал адамды күнөөлөрү үчүн азапташ керек эле. Бирок Аллах адилеттүүлүгү менен эле токтолбостон, аны менен бирге пенделердин күнөөлөрүн keçирип, аларга кошумча niamаттарды берет. Hadisten alıngan paydalar. 1. Kudusi hadisten adam balasının başka mahluklardan artık jogorу ekendигин düşünse bolot. Antkeni Allah Taala ey adam balası dep jalp adamzatка kayrılıp жатат. 2. Kimde kim Allah Taala'dan күнөөлөрүн keçirilүүsүн umut kılıp, ага дуба kılsa, anda Allah Taala anın күнөөлөрүн keçiret. Ошондуктан дуба кылууда сөзсүз түрдө umut кылуу жана дубанын жообун күтүү керек. Жүрөгү менен эмес, жөн эле адат катары тили менен айтып койгон дуба кабыл болбошу мүмкүн. Анткени ал адам Аллах Таалага жалбарып, үмүт кылып дуба кылган жок. 3. Аллах Таалага шерик кошпоонун артыкчылыгы. Адам баласы кандай гана күнөө кылбасын, бирок Аллах Тааланы жалгыз ал гана сыйынууга татыктуу Кудай деп ишенсе, анда Аллах аны кечирет. 4. Аллах күнөөлөрдүн канчалык чоңдугуна жана көптүгүнө карабай кечирет. Бул туурасында көптөгөн аят хадистер бар. Бирок Аллах Тааладан кечирим суроонун жана ага тооба кылуунун 5 шарты бар. Качан ушул шарттар аткарылса, Аллах ал адамдын тообосун кабыл кылып, анын күнөөлөрүн кечирет. Ал шарттар төмөндөгүчө. 1. Аллах Таалага ыкыластуу болуу. Анткени ыкыластуулук гана адамды тооба кылууга түртөт. 2. Адам ошол кылган күнөөлөр үчүн өкүнүп, кайгыруусу керек. Анткени кылган жаман иштерине өкүнүү бул адамдын чынчылдыгын билдирет. 3. Кылып жаткан күнөөсүн дароо таштоо. Эгерде башка адамдарга зыян жеткирген болсо, алардын акыларын берүү, же болбосо ыраазылыгын алуу. Мисалы, бирөөнү гыйбат кылсаң, же ушактасаң, барып кечирим сура. Уурдасаң, уурдаган нерсеңди кайра ээсине кайтарып бер. Жана башка ушул сыяктуу. 4. Кайра күнөөгө барбоого кескин түрдө чечим чыгаруу. 5. Өз убактысында тооба кылуу. Жалпы адам баласынын тооболору кабыл болуу убактысы күн батыш тараптан чыкканга чейинки убакыт. Ал эми ар бир адамдын жекече тообосунун кабыл болуу убактысы анын ажалы келгенге чейинки убакыт. Ажал келиши менен тооба эшиги жабылат. Мунун далили Аллах Тааланын бул сөзү. Ал эми күнөө кылып жүрө берип, качан алардын бирине өлүм келгенде гана мен эми тооба кылдым дей турган адамдарга жана капыр бойдон өлүп кеткендердин тооболору кабыл кылынбайт. Ниса сүрөсү 18 ayet.